ышкынтыш билдирүү жасайын деп турам. Айланайын халкым, угуп алгыла, көңүлөргө түйүп алгыла. Кечеге келген Кытайлар өзүнүн зордугун, зомдулугун көрсөтүп жатканды угуп алгыла. Кече эле биз президентке карадык эле. Айланайын президент, ушу Кытайда иштеп аткан жаштарыңдын сөзүн угуп койчу. Жаштарыңдын сөзүн угуп алчы, жыйынтык чыгарчы. Жаштарыңдын дегенин ордуна президент биздин сөздү укпады. Президенттин ордуна Кытайлар уктанын сөзүн. Кытайлар угуп туруп ошо сүйлөймүн деген жаш балдарды. Айланайын халкым, укмуштай улуп кече урган эчтеке эмес, тилип эмне деген шундук, тилип карагылачы, кандай тилген, колдордун тилгени бар, баштарынын тилгени бар. Бул эмне деген шундук, бул Кытай бизди басынтып алган деген шундук, бул Кытай бизди адам катары санабады деген шундук. Эмне кылабыз? Айланайын халкым, ойлогула, эстегиле, мына карачы мына балдарды, эмне себептен ушул балдар ушундай болуп, карачы кандай болуп турат? Азыр мына больницада жатат, больницадан тура албай жатат. Эми мен кайрыларым, ар бир кыргызга кайрылам. Сен кыргыз болсоң, сен чын эле кыргыздын каны сениңде болсо, таап берчи ушул балдарды. Таап бергилечи Айланайындар, ким болсо ал болсун. Мейли органдарбы, мейли ким болсун. Бирок таап туруп, ушул баланы жасагандай, аларга дагы чийгилечи лезвия менен, башына аткылачы укол менен. Айланайындар, мен ушул жаным кашайып, улуулугумдун менен мен суранып атам. Айланайын кыргызым, ойлонгула, түбүңөргө ойлогула. Бүгүн кече келген Кытайлар бүгүн бүтүп атса, эртең эмне кылат? Бүрсүгүн эмне кылат? Андан кийин эмне кылат? Бир эле сөз үчүн ушул баланы ушундай кылды. Бир эле сөз үчүн, зыянды төлөп бергиле деген сөз үчүн алдык. Мынакей, кайрылбаган жери калган жок. Балким мындан кийин ойлонушаар, балким ушу биздин органдагылар бүгүнкү азыркы таап берсин деп биз маселени катуу коюп атабыз. Таап берет деп ойлойм. Эми ага чейин таап берер, таап бербесе, таап бере турган жигиттер, көрсөтө турган жигиттер таап берсин. Мына ушу